Ақтыр айтмаңыз. Шаарыбыздагы 40 заправканын ичинен ошол 28 заправка сотко берилген экен. Мен келгенге чейин. Андан кийин сот кароосуз калтырып, ар кандай баягы менен кайтарып берген экен да, мен соттук материалдарды. Эми биз кайрадан даярдап, соттук кароого берип атабыз. Zapravka жарылғандан кейін иш башталганда биз атайын комиссия түзүп карап, мамлекеттик органдар ошо алганбыз. Биз мен айтканымыз ошо эки нерсени адаштырбаш керек да, мен чыгарам деген эмесмин да. Мен азыр уруксат берген токтотом дегенмин да. Бирок мыйзамсыз курулган заправкалар боюнча күрөш жүрөт дегенбиз. Күрөш жүрүп атат. Азыр уруксат бербейт да шаардын ичинде бир дагы заправкаларчы. Мына 28 заправка боюнча комиссия чечим чыгарып сотко өткөзүп берилген. Бирок алар 15-ин аз кароодон эме кылды. 15 заправканы сот кароосуз калтырган да. Калганы боюнча сот иштери жүрүп атат. Кечээ дагы координациялык кеңешме өткөздүк. Биз бир ай болду. Сот оргасы, соттун төрагасы, межрай сот төрагасы, шаардык сот төрагасы баардыгы катышып, кайрадан дагы чечим кабыл алып, ушундай соттордун чечимдерин бүтүп атабыз деп, андай чечим кабыл алып, булар кароосуз калтырып атат да. Кечээ 3 сотто ачык айтайын мына. Масалик көчө боюнча 3 жогорку соттун эмеси биздерге жаздык, соттор тандоо кеңешине жаздык. Оор болуп атат булардын соттун чечими биз эчтекени айта албайт экенбиз да. Мына сот эме кылып атат, азыр кеп пландын негизинде, азыр уруксат берилген заправкалар боюнча архитектура иш алып барып атабыз да, кеп пландын негизинде. Бирок кээ бир заправкаларга мурун буга чейин мыйзам бузуулар болгон, андан бою алышыбыз керек. Заправка мыйзамда курулган, разрешение алып туруп. Ошонун жанынан дом көп кабаттуу үйлөргө разрешение берилген. Аны бардыгыбыз караган эмеспиз да ошо. Буга чейинки болгон ошибкалар бизге чейин. Азыр эми мына нормаларды бүтүп карап атабыз. Эми мыйзамдар бузулган, аны боюнча алыш керек да бар. Түшүндүм. Сиз сыртка чыгарабыз деген видеоңузду биз көрбөдүкпү? Же ошондо мен жалган угуп алдым да. Ошону айтып атам. Азыр адам курган заправкаларды биз сыртка чыгарабыз дегенде, элдин баардыгы азыр бизден сурап атат да. Мен айткан болчу чыкпай атат го, эмне болду иштер аткарыла албай атабы? Мен дагы айтам. Азыркы курулуп аткан заправкалардан уруксат берилген. Биз шаардын сыртына чыгарып атабыз. Шаардын сыртына берип атабыз уруксат. Берсек да. Бирок берилбей калды. Мыналар боюнча мыйзам чегинде иш алып барат деген. Видеону кайрадан коюп туруп карасаңар, мыйзам чегинде иш алып барат. Мен айткандай боло бербейт, бардык чоң айткандай боло бербейт да. Мыйзам кандай болсо ошондой иш кетет. Мындай нерсеге сиз депутатсыз да, сиз жакшы түшүнүшүңүз керек. Мындай нерсеге сот чекип коет. Чыгарылсын сыртка, бузулсун, снос болсун деген. Муну көз айткандай болбойт. Ошон үчүн мен айткан, менин оюма койсо мен чындап бузуп тазалап коет элем шаардын ичинде. Мен мындан аркысын дегенбиз. Биз уруксат бергенди токтотобуз. Курулса дагы сыртка курулат. Булар менен азыркы курулуп аткандар менен мыйзамдуу иш алып барабыз дегенбиз. Мыйзамдуу иш кетип атат. Анын мэр айткандай, же төрага айткандай, же депутат айткандай болбойт экен. Андай нерсеге сот чекип коет. Соттордун чечимин күтүп атабыз. Ошондо мыйзамсыз берилген жетекчилер же бир жазага тартылып же иштен алынгандар болдубу случайно? Ошол дагы айтып атам. Бул көп жылдар мурун болгон. Азыр ал жетекчилер жок да. Кимиси бар азыр ошол уруксат бергенде. Мына боюнча анда ошону азыр прокуратура иштеп атат. Биз координациялык кеңешмеде бүт баарын киргиздик. Мурунку бергендер жетекчилер дагы эгер тирүү болсо, анда жолго тартылыш керек. Тирүү болсо. Туурабы? Караш керек. Ар бир мен дагы азыр мыйзамсыз чыгарган токтомдордун чечимдери боло турган болсо, мен дагы кийин 15 жылдан кийин болсо дагы ошого жооп беришим керек. Ошон үчүн бул мыйзамдар сакталыш керек. Мына боюнча да токтоп коеюн деп элем. Мына Масариевда көчө боюнча. Если бул сот иши бүтө элек болсо, жанагы мэриянын прямой эфирге чыгып реклама алышынын кажети бар беле дейм да. Тактап алып тургандан кийин снос кылбайсыздар. Мэрия снос кылса,
артынан куруп атат экен го, кылчасы күчтүү экен го деген сөз болот. Аны мэрия снос кылбайт, шунусу керек, сот аткарчылар снос кылат. Мэрия просто эки жак коопсуздугун гана барып турат. Сот аткарчылар снос кылып атат аны. Биз кылбайбыз да, мэриянын акысы жок да снос кылмак. Рахмат. Кийинки суроо мына буга чейинки жана подиум боюнча ушул ишин сиздер каалабаңыздар да немесин? Жанагы ремонт бүткөндөн кийин Подиум боюнча мен арбузда иштеген эмесмин, башка управленияда иштеген, башка ал боюнча ошол подиумда бүткөндө аябай жакшы мактап бүтүргөнбүз. Бирок азыркы акыбалы баягы брошенный болуп эле жатат да, 16 миллион сомго бөлүнгөн. Мен 22 миллион ушундай. Ошондо ошол акчанын баардыгы воздухка кетти, ошо кабыл алган жетекчилер тартылабы демеге жоопко. Мына жакында болуп өткөн. Средний Орта Азияда самый бизде болду деп мактаганбыз, бирок азыр карасаңыздар ал жерде вообще баросуз да. Акча катып кетти, ким жоопту, ким кабыл алган аны. Маалымат жок экен. Башка кеңсе отурабыз. Жок, түшүндүм, маалымат жок, бирок ошо кабыл алган жетекчини жоопко тартпайлыбы? Кандай жанагы акча? Эме, биз ал боюнча эгер болмасак, биз тиешелүү чечим кабыл алып турган болобуз. Анан бул жерде чечим чыгып жоопко тарталсак, утура эмес. Биз жоопко тартып жүргөн эмеспиз. Жоопко атайын органдар тартып жүрсө. Тапшырма берип, биз ачыксын комиссия. Анан ким чыгат? Мен айтайын дегеним жанагы ушул немеге баардыгын жооп берип деп алган, анан кийин просто красить этип коюп өткөзүп берип коюшкан, бирок андан кийинкисинин абалы начар болуп атпайбы? Ошону айтайын дегеним да. Кийин көтөрүңүз. Анан мына бул архитектурада иштегендер жана ушул жетекчилердин үй салып аткан домдордун булардын уруксатсыз бир да ишкер бир жерди базалбаса керек дейм да, ушулар тилшат этип ушулардын арасынан чыгып атабы дейм да өздөрү. Мыйзамсыз иштерге баруу неме боюнчачы. Рахмат. Бул жана сунуш да, Рахмат. Сөз депутат Миран Төлөбаевда даярдансын. Депутат